турат да, бля. Канча камера кайсы жерде экранда анан замедленный повторы көргөзсөм, кыргыз эл көргөн жок да, медленный кандай болгонун. Азыр кычык-пычыгынан бери бүт бардык ракурста көргөзөт да. Жана челлендж болгонда. Анан микрофон менен объявить этип турат. Ана могу жерине момда могу себептен деп түшүндүрмө берет. Бул жерде ошондо сиздики дагы бек Изабековдук дагы тиги Айперинде нааразычылыгы жок экен да мындай айтканда. Эч кандай нааразычылык жок, эмне нааразы? Эч кандай нааразы. Жок, бул объективно эч кандай судейский неме жок. Проблема. Просто вакыт жетпей калды да, кууп жете албай калды да. Кеч баштап койду да, биринчи периодда тактически биринчи периодда жакшы иштеп койгондо. Биринчи периодда почти баягы изучать этип эле туруп калбады экөөтөн. Тиги да опытында 5 жолку чемпион мира да болду. Ал да кыйын опыт менен 5 жолу чемпион мира болгон киши эмне дегенбиз? Эми ошого туруштук берди да. Дүйнөнүн 16 мыкты спортсмени келип атат да. А жерде жөн эле мешок келген жок да, подарок деген жок а жерде. Жөн эле келип ута койгон. А жерде бардыгы тең уталы деп келип атышат. Калыстар тиги Америкага тартып койду, анан акча берип койгонго, мурун сүйлөшүп койгонго деген сөздүн баарын айтып жазып атышпайбы коммент? Эмнеге акча бермейли? Кимге акча берет? Судьялар тиги жерде. Экранга жана челленджди ыргытып атпайбы? Ошон үчүн челленджди уткандык үчүн тигиге польза бир балл берип коет. Ошол челленджди ыргытпай койсок деле болмок экен. Ыргытпай койсок утуп алмак. Жана акыркы 2 балл алганда 2-2 болмок, 2 по последним действию деп правила боюнча Айпер утуп кетти. Ошо челленджди ыргыткандан кийин алар видикти коюп бербеди бизге. Чоң экранда элдин көзүнчө мындай коюп, анан түшүндүрүп берет. Мына могу жерде, мына момундай. Правиласы момундай. А жерде токтотот борьбанычы. Анан деген тогон экранда анан деген бардык ракурста көргөзөт. Алдынан, үстүнөн, ылдый жагынан бардык медленный повтор. Жок, ал эки жолу булкуп аркы эмеден чийинден бир бутун чыгарып атпайбы? Анан спорт комментаторлор бүт жарыя салып атса, ошол жерден бірден 2ден очко бериш керек деп атсам, бүт түшүнүк ошондой болуп калды. Жок, сен угуп тур. Тизелеп чыгып атпайбы? Экөөтенки тизелеп чыгып атканда балл берилбейт. Тастойка чыгыш керек. Эми алар деген спорт комментатору, сен деле мисалы борьбанын правиласын билбейсиң да, кандай кылып эмне кылышты. Туурабы? Өзүң топустап. Анан жөн эле биз аларды неметип азыр да калгандарына тиги неме кылабыз да. Вред этебиз да, зачем? Да балдар күрөшөт. Конечно, и мнение народа, и мнение какой-то личной вернемелерге, спорить я не смогу, но я тебе как специалист, как ошо борьбаны күрөшүп күнгө чейин көрүп күнүгө неме этип түйүндө туруп көрүп турган специалист катары айтып атам да мен. Эч кандай неме жок ал жерде. Эми бул спорт, проиграла, чё эмеспи. Эмне кылабыз? Фортуна отвернулась от нас. Ну, зато эч кандай потеря жок. За бронзу будет бороться. Эртең Тунис менен Турция күрөшөт, турчанка. Ошо экөөнүн кимиси утса, ошо менен 3-4. Силерде прогноз кандай, шансы кандай Айперник? Эртең утуш керек деп ойлойм. Буйруса. Буйруса. Андан көрө ошого неме каалашыбыз керек, ийгилик каалап, Кудайга жалынып барабыз. Эми бул историяда, Кыргызстандын историясында кыргыз кыздардын арасында биринчи жолу олимпиадалык оюндарда финалга чыгуу күрөшүндө күрөшүп атат. Биз деген бунун үчүн аябай сыймыктанышыбыз керек. Мында жок болчу да бизде мындай нерсе. Туурабы? Ооба. Эми бул деген күрөштө деген ар кандай болот ситуацияларчы. Аны ким күрөштү түшүнүп, ким күрөшүп жүргөн бала болсо ошол түшүнөт да бул нерсе. Ойлогонбуз эми жоламан дагы ошол финалга чейин барат го деген ошол чейрек финалда жана Чебан деген олимпийский чемпиондор, жана Воробьева деген, жана Медет кызы утуп алган кыз, Воробьева деген кыз
Олимпиаданын чемпиону. Ооба. Риодагы. Жана Сыздыкова деген казашка бул олимпиадалык оюндарда 3-чү болгон. Мурунку олимпиада. Бронза. Мына ушундайлар утурат ата. Мисалы жанагы финалга чыкпадыбы? 60 кг кубинец. Бул кубинец эч жерде эч мындай титулу жок. Дүйнөсүндө бул деметкен эмес эч жерде. Ал лицензия алып турса аз күрөшкө. Панамериканский бир жерде утуп алса керек лицензия. Мындай бул олимпиада деген бул аябай ушундай бир мындай психологический стойкий жанагындай момдой немелер утат. А жерде титулуңду карабайт эч ким.